Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө конституциялык реформа тууралуу сөз кылабыз. Бизде мейманда юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева. Саламатсызбы, Сания? Саламатсызбы. Сиздер конституциялык реформаны азыр өткөрүү мыйзамсыз жана легитимсиз деп айтып келатасыздар. Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз, эмне үчүн мыйзамсыз жана легитимсиз? Ошондой эле ушул 6-чакырылыштагы конституциялык реформаны өткөрүүгө укугу жок деп атасыздар. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат берген сурооңузга. Менин оюмча бул абдан азыр олуттуу маселе. Биздин Кыргызстанда азыр тилекке каршы кээ бир жарандар, көпчүлүк жарандар ошо президенттик шайлоо менен эле алек болуп, конституциялык реформа жөнүндө унутуп калышты. Бирок бул деген абдан чоң маселе да, анткени азыркы болуп жаткан кырдаалда эгерде биз конституциялык реформага жол берсек, биз чындап эле кайта эле супер президенттик форма келишине жакшы бир кырдаалдарды түзүп жатабыз да. Бул ошо келе жаткан сунушталган конституциялык реформа толугу менен мыйзамсыз жана легитимсиз да. Эмне үчүн? Биринчи иретте өзгөртүүлөрдү ким жана кайсы субъект демилгей алат деген бул конституцияда так жазылган да, 114 беренеде. Азыр болсо ал жерде өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн бул толугу менен ошо жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынат. Ал эми азыркы жогорку кеңештин 6-чакырылышы бул легитимсиз болуп эсептелинет. Эмнеге? Анткени алардын ыйгарым укуктары официалдуу түрдө 28 октябрда бүткөн. 28 октябрдан кийин бизде 70 берене бар да конституцияда, бул жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө гана шайланат деген. Бирок ошол эле жерде 71 беренеде жазылып турат да, мурунку чакырылыштын ыйгарым укуктары жаңы чакырылыштан кийин токтотулат депчи. Бизде азыр эмне болуп жатат? Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо 4-октябрдагы шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгаргандыгына байланыштуу азыркы 6-чакырылыштын депутаттары ошо бийликтин вакуумуна жол бербөө үчүн гана улантууга аргасыз болууда да. Бирок бул чакырылыш өз ыйгарым укуктарын конституциялык референдум сыяктуу фундаменталдык жана кризистик чаралар үчүн колдонууга укугу таптакыр жок. Буну конституциялык реформаны же болбосо референдум жүргүзүүгө только гана 7-чакырылыштын депутаттары кыла алат. Ошол себептен ошо формалдык түрдө дагы, процессуалдык түрдө дагы чоң бузуулар болуп жатат. Эмнеге? Анткени 6-чакырылыш бул легитимсиз. Эгерде 6-чакырылыш легитимсиз болсо, анда ал ошо өз демилгесине ылайык, өзүнүн ыйгарым укуктарына ылайык конституциялык реформаны толугу менен жасай албайт. Экинчи эмне себептен бизде болуп жаткан ошо реформа легитимсиз жана мыйзамсыз, бул баш мыйзамдын иш жүзүнө толугу менен алмаштырылышы болуп жатат да. Бизде болсо 114 беренеде айтылганда конституцияга өзгөртүү гана киргизүүгө укук берилет. Ал жерде жаңы конституция менен алмаштыра албайт. Бизде болсо дагы эле биз көрө элекпиз да, кандай долбоор болуп аткан. Бүгүн мен азыр ошо 5 мүнөт мурун окудум да, жогорку кеңеште депутаттар кол топтоп жатат депчи. Ошо президенттик шайлоо менен чогуу конституциялык реформа, референдум бир күндө өткөзүү боюнча. Бул вообще толугу менен логикага жатпаган иш да, бул мыйзамсыз. Эмне үчүн? Анткени келгиле эмени талдап көрөлү да, ушул күндөр бою Садыр Жапаров эмне деп айтып келе жатат. Жаңы долбоор келет, ал долбоордо президенттик форма болот, курултай киргизилет, бир мандаттуу округтар менен шайланат депчи. Бул жерде кайрылуусунда айтып кетти. Кайрылуусунда бул жерде эмне болуп жатат? Бул толугу менен түп тамыры менен бизде конституциялык түзүлүш, система өзгөрүлүп жатат. Ал жерде эч кандай биздин азыркы конституцияга өзгөртүүлөр киргизилбей эле бизге таптакыр жаңы конституцияны алып чыкканы даярдап жатат. Анда бул болсо бизге азыр ошо коомго жана өлкөгө жасалма түрдө жаңы конституциянын таңылоосу болуп жатат да.
Бирок эгерде алар чынында эле мыйзамдын жана конституциянын жолу менен барган болсо, алар тактап айтканда негизги гана ошо өзгөрүүлөрдү киргизе алат да. Андан сырткары эмнени көрүп жатабыз? Биз азыр билбейбиз да ошо конституциянын долбоорду ким жазып жатканын, кандай эксперттер, кандай юристтер. Бул жерде купуялуулук жана шашылыштык болуп жатат. Ал эми ошол конституциянын долбоорун даярдоо үчүн, эгерде биз ошо 2010 эле карасак, конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал кеңешмеде 100гө жакын эксперттер болгон. Ошол кеңешме түп тамыр менен эң башынан баштап конституцияны жазат. Бизге болсо даяр документти берет экен, анан гана ошо общественный обсуждение болот экен, бүттү. Ал кеңешме эмес. Анда бул деген биз даже билбейбиз да кайсы юристтер, эксперттер ошол жерде катышып жаткандыгы. Конституциянын ошо долбоорун даярдоодо чоң купуялуулук болуп жатат, ачык айкын эмес процесс да болуп жатат да. Бул дагы толугу менен абдан чоң мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Анткени конституция бул социалдык келишим. Бул таңгууланбашы керек да. Ал коомдук колдоого ээ болушу керек. Ал эми коомдук колдоого качан ээ болот? Ал деген ошо коомдо эң кеңири талкууга берилиши керек да. Анан чоң кеңири эксперттик талкуулоо болуш керек. Конституциялык кеңешме түзүлөт. Андан кийин гана. Бирок ошо кеңешме түзүлгөндө дагы ошо биз юристтер да ошо эң башына айтып жатабыз да, макул реформа болсун. Бирок 7-чакырылыштын депутаттары келгенден кийин алар уже легитимдүү, мыйзамдуу түрдө, шашпай, потому что конституциялык реформа жүргүзүүгө 6 айдан ашуун убакыт кетет. Эгер алар ошо президенттик шайлоо менен чогуу кылайын десе, бул канча? Ноябрь, декабрь, почти 2 ай. 2 айда кайсы мамлекетте конституциялык реформа жүргүзүлөт да? Бул дагы абдан чоң шек туудурган иш да. Ошол себептен азыр ошо жарандар дагы ойлонушу керек да. Бул эмне үчүн купуялуулук болуп жатат, шашылыштык болуп жатат. Эмне себептен ошо биз октябрда толугу менен ошо депутаттар легитимсиз, ошолордун кылган иштерине каршы чыгып туруп, анан ошол эле депутаттар бизге конституция жазса, анда кайдагы революция да, өзүлөрү айтканда. Бул дагы абдан чоң бир күнөө сынам дагы туудуруп жатат. Ошол себептен баардык ошо мазмундуу түрдө болобу, процессуалдык түрдө болобу, келе жаткан конституциялык реформа мыйзамсыз жана легитимсиз. Ал кайта эле кийин чоң бир суроо жаратышы мүмкүн да. Ошо процесстер менен алдын ала биз кайта эле кетсек. Ошол сунушталып жаткан бир мандаттуу парламент эмнеси менен кооптуу? Ошол Жапаровдун айтылгандарында бизге кооптуу жагы кайсылар ошол сунушталган конституциялык реформанын? Биринчиси, биз ошо карабайсызбы, биз дагы ошо конституциялык укуктун эксперттер болуп туруп долбоорду көрүп элекпиз да. Жалгыз гана ошо Садыр Жапаровдун айткан сөздөрүнө ылайык гана ошо азыр анализдесек болот да. Бирок ал жерде башынан баштап эле кайталанып жатат. Бул деген президенттик башкаруу болот. Бул ошо бир мандаттуу округ менен мажоритардык шайлоо системасы болот. Анан курултай киргизилет депчи. Эмне себептен бардыгы кооптуу? Биз 2010 парламентаризм тарапка жол салганбыз Кыргызстанда. Анткени президенттик башкарууну биз өткөнбүз. Ошо президенттик башкаруунун натыйжасында бизде 2005 2010 толкундоолор болгон. Бардык Кыргызстанда болуп жаткан эң чоң проблемалардын бардыгы ошо президенттин институту тарабынан болуп келген да. Бул деген Акаевдин убагында болобу, өзүн ошо узурпация кылып, конституцияны толугу менен алмаштырып туруп, супер президенттик форма келдиби? Анан кайта эле ошо Бакиевдин убагында дагы. Илимий изилдөөлөр дагы бар да, ошо бардык эски СССРдин убагындагы мамлекеттер президенттик формага жол алса, бул 100% бойдон супер президенттик жолго алып келет депчи. Бул абдан шектүү. Президенттик форма болгондо ошо бийликтер бутактын арасындагы тең салмактуулук дагы бузулат. Анткени бул биздин ошо тарых дагы көрсөттү, Кыргызстандын тарыхы боюнча, биздин
тиги ошо парламенттеги көрсөттү да, эгерде чыныгы абдан күчтүү президент болсо эмнеге алып келет дегенчи. Анан кайта эле ошо бир мандаттык системага алып келсек, азыр көбүнчөсү эле адамдар ойлоп атат да, биз деген бир мандат алып келсек, биз билебиз да кандай адамдар парламентке келет депчи. Бирок эгерде биз кайта эле бир мандаттык системаны алып келсек, бул ошо Акаевдин убагында бизде акчасы же байланышы жок жаштардын, айымдардын же жана башка социалдык группалардын келишине абдан чоң тоскоолдук түзөт. Же болбосо 100% менен алар келе албайт деп эсептесек болот. Анткени бизде деген партиялык система менен пропорционалдык система болгондо ал жерде квоталар болот. Ал эми бир мандаттык округ болгондо квота боло албайт. Эч качан айымдарды, жаштарды же болбосо башка ошо социалдык группада түзүлгөн адамдар келе албайт да андай парламентке. Парламент толугу менен кайта эле олигархтардан, жергиликтүү авторитеттерден, баягы эле эски коррупционерлерден, саясатчылардан түзүлүп калат да. Андан да сырткары илимий изилдөөлөр негизи боюнча мажоритардык шайлоо системасы өлкөдө коррупциянын күчөшүнө түрткү берет да. Ал эми биздин саясий контекстте бир мандаттуу мажоритардык шайлоо системасы бул регионализмдин күчөшүнө да кайта алып келет. Кайта эле баягы юг-север депчи. Мындай парламент эч качан мамлекеттүүлүктүн бекемдешине жана өнүгүшүнө алып келбейт. Ошону азыр деген биздин жарандар түшүнүшү керек да. Баягы эле ошо олигархтар, жергиликтүү авторитеттер келет, айымдар келбейт парламентке. Жаштар жөнүндө вообще унуткула. Жаштар келсе дагы ошо олигархтын балдары келет да. Бизде болсо ошо пропорционалдык шайлоо системасы боюнча абдан жакшы квоталар түзүлгөн да. ЛОВЗ деген бар, айымдар келет да, ар бир 4-чү айымдар болупчу. Ошо менен бара-бара сразу эле сонун парламент түзүлбөйт да бизде. Эгерде ошол жол менен барсак, бизде кийинки парламент жакшы болушу мүмкүн да, дагы башка да. Ошол себептен биз кайта эле 30 жылга артка кетсек, анда бул абдан эле жаман шартта. Анда бизден ошо 2005-10 жылкы болгон нерселердин бардыгы уже пайдасыз деп эле эсептесек болот да. Эмне себептен биз ушунча жыл, ушунча кыйынчылыктарды өткөрдүк. Эгерде биз кайта эле ошо 30 жылга кайрып келип, президенттик система, анан бир мандаттык мажоритардык шайлоо системасын алып келсек депчи. Бул жерде да ойлонушубуз керек. Илимий изилдөөлөр бар. Биздин саясий контекстте дагы түшүнүшүбүз керек да. Ошол север-югтун делениясы дагы ошол бир мандаттуу системадан башталган да. Депутаттар бөлүнүп алып эле мен деген чүйлүкмүн, оштукмун, ошентип эле отуруп, ар бири эле өзүнүн региондору жөнүндө ойлой беришет. Бул жерде мамлекеттүүлүктү эч ким ойлобой калат да. Ал эми пропорционалдык системада болсо ал жерде ойлор жок да. Сен кайдан келесиң, кимден келесиң, алар партия менен келет. Ошо партия чогуу өзүнүн программасы боюнча иштешет да. Тилекке каршы бизде деген эмне себептен көпчүлүк убакта азыр адамдар да ойлойт да, эми партиялык система иштебей калбадыбы депчи. Анткени бул проблема биздин конституцияда эмес, жазылган өзүбүздүн мыйзамда болуп калбадыбы да. Ошо 7%, анан 9%ке көтөрүп салган бир убакытта дагы. Анан эгерде биз чынында эле өзүбүздүн билген адамыбызды шайлагыбыз келсе, пропорционалдык система дагы ошого шарт түзөт. Преференциалдык неме деп коет да, ошо депутат партиядан башка силер дагы ошо депутаттарыңарды шайлашыңар мүмкүн да, адамдарды дагычы. Ошондой дагы шарттар бар. Буга конституцияны өзгөртүүгө кажети жок. Буну ошо мыйзамга өзгөртүү киргизип эле өзгөртүп алсак болот да. Ал эми биз постоянно эле конституцияны кечке өзгөртө берсек, биз ошол госперевороттордун эле кыпчагында кала беребиз да. Бул дагы абдан начар жана туура эмес жол деп эсептейм. Ошо негизи бизге өзү ошо конституциялык реформа зарылбы? Болсо биз ошол кандай жол менен өнүгөт элек? Башкаруунун кандай жолу менен өнүгөбүз? Негизги азыркы биздин конституция бул идеалдуу конституция эмес да. Анткени 2010 жылы жазылганда бул толугу менен же парламенттик болгон эмес, толугу менен же президенттик болгон эмес. Бирок бул смешанный форма кылып, кийинчерээк анан толугу менен ошо биз парламентке өтөбүз деген негизде жазылган болчу да.
Биз болсо ошол нукка кетиштин ордуна кайта ошо президенттик башкарууга алып кетебиз да. Бизде ошо точечный, эгерде чынында эле реформа кылгысы келсе, 114 беренеге 114 беренеге ылайык өзгөртүү киргизүү менен 7-чакырылыштын депутаттары менен гана кылсак ошондо туура болмок да. Бул деген биздин конституцияга дагы ылайык, эл аралык коом да бизди карап турат да. Биз дагы ошо Венециялык комиссияга дагы өзүнүн укуктук баасын сураганга дагы укугубуз бар да. Алар дагы баардыгын карап турат. Эң негизги проблема азыр бизде ойлошубуз керек да. Ошо илимий изилдөөлөр негизинде дагы ошо конституциялык стабилдүүлүк туруктуу жана өнүккөн демократиянын маанилүү өбөлгөсү болуп саналат да. Бул деген уже аксиома болуп калган. Эгерде биз чыныгы Кыргызстанда конституция эң жогорку күчкө ээ болуусун кааласак, биз дайым эле тезден тез баш мыйзамды өзгөртө бербешибиз керек. Анткени биз ошо баш мыйзамды постоянно өзгөрткөндүн кесепетинен бизде дагы ошо госперевороттор часто болуп жатат да. Азыр дагы ошо Садыр Жапаров жана анын командасы ушуну дагы эске тутушу керек. Эгерде азыр биз таптакыр толугу менен президенттик башкарууга кетсек, өз колу менен кайта эле 5 жылдан кийин болобу, 4 жылдан кийин болобу, может андан да эртеси болобу, кайта эле переворот болууга өз колу менен фундамент түзүп жатат да. Бул деген постоянно конституцияны өзгөртүү, бизде кайта эле ошо мамлекеттик перевороттун келишине дагы өбөлгө болуп түзүп жатат да. Эң чоң проблема ошо Атамбаев убагында эмне болду? 2016-жылы дагы референдум кылбадыбы конституцияга өзгөртүү киргизипчи? Мына ошонун кесепетинен бизде октябрда болгон нерселер дагы менин оюмча ошонун натыйжасы болду да. Анткени 2016-жылы референдумдун негизинде президенттин ыйгарым укуктары кеңейди да. Башкача айтканда ГКНБ тарабынан да. Ошонун кесепетинен ошо биз Сооронбай Жээнбеков дагы эмне кылганын көрдүк да. Эгерде ошол убакта биз конституцияны өзгөртпөсөк, балким бизде саясий контекст таптакыр башкача болмок да. Эми ойлоп көргүлө, анда деген бир точечный изменениялар болгондо, азыр биз кайта толугу менен баш мыйзамды өзгөртөбүз деп жатабыз да. Анда кандай гана нерсе 5 жыл болодон кийин болобу же 4 жылдан кийин болобу биз билбейбиз да. Бул абдан андан да терс нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз проблема бизде конституцияда деле эмес да. Бул эң негизги проблема ошо Кыргызстанда укуктук жана конституционализмдин негизинде иштеген мамлекет калыптана албай жатат да. Биздин баардык мамлекеттик органдар өз иштерин конституция негизинде кылбай жатышат да. Ага деген биз хоть күндө конституцияны өзгөртө берелик, эгерде биздин мамлекеттик органдар өз чынында эле конституция боюнча иштеп баштабаса, эч нерсе өзгөрбөйт да. Мына, например, эң негизги Садыр Жапаровдун программасы бул эмне? Коррупцияны жоёбуз деп атат да. Азыркы конституция менен анын толугу менен ошо ыйгарым укуктары ошого бар да. Мисалы президент болуп келсе, ГКНБ анын тарабында болот да. Анан АКСтин бул деген антикоррупционный служба ГКНБнын астында да. Ошо биздин азыркы болуп жаткан конституция негизинде коррупция менен күрөшүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар да. Анан ошол эле элет эгерде алар, например, жөн эле партияны шайлабай, адамдарды дагы шайлайбыз десе, ага дагы натыйжа бар. Биз деген ошо выбор боюнча немени мыйзамдарды өзгөртүп, ошо преференциалдык системаны киргизсек болот да. Бул менин оюмча алар деген шылтоо эле таап жатышат. Ошо шылтоо кылып эле биз конституцияны өзгөртсөк, немени дагы коррупцияны дагы жоёбуз, парламент дагы жакшы иштеп баштайт деп. Бул толугу менен туура эмес. Эгерде бир мандаттык парламент болсо, анда баягы эле ошо бир мандаттык парламент бул толугу менен парламентти мындай бир чөнтөк парламентке айлантып салат да. Бакиевдин убагында болобу же Акаевдин убагында болобу. Анан дагы мына курултай деп жатышпайбы, бул дагы абдан кооптуу нерсе. Эмне үчүн? Анткени курултай же болбосо бул ошо
квази конституциялык орган деп коет да. Бул деген көпчүлүк кээ бир ушундай традиционный неме органдарды ошо авторитардык мамлекеттерде абдан жакшы көрүшөт да, колдонгонучу. Анткени эмнеге мындай органдар эч бирөөгө бир неме отчетность бербейт. Биз билбейбиз да, курултайдагы мүчөлөрүн ким шайлайт, алар кантип мыйзам алдында жооп берет, бунун баардыгын биз билбейбиз. Анан ошо курултайга окшогон органдардын жардамы менен ошо авторитардык өлкөлөрдө алар туруктуу жакшы демократиялык органдарды түп тамыры менен талкалашына чоң бир мүмкүнчүлүк түзөт да. Мисалы Бакиевдин убагында эмне болду? Ал дагы курултай эмес, башка бир совещательный орган түзөм деп чыкканда бир убакта ошо конституцияга өзгөртүү киргизип, анан ошол орган деген көп маселелерди чечмек да. Мына ошол сыяктуу эле менин оюмча азыр көпчүлүк болуп жаткан конституциялык реформага сунуштар дагы ошо Бакиевдин убагындагы ишке ашпай калган нерселер азыр попытка болуп жатат да. Бул дагы абдан кооптуу нерсе. Экинчи мисалга алсак, например, Нурсултан Назарбаев дагы Казакстанда алардын Ассамблея народов Казахстана деген болгон да. Жаңы эле Казакстан өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин аларда дагы эң башында абдан күчтүү парламент болгон. Ал парламент абдан чоң президентке, ал убакта Нурсултан Назарбаевка мындай бир оппонент болуп турган да. Анан ошо парламентти толугу менен ликвидировать эткен үчүн ошо Назарбаев Ассамблея народов Казахстана деген бир ой менен чыга калганда, ошондо эле болбоду. Алар парламентти жоюп салып, Ассамблея народов келип, алардын жардамы менен жаңы конституция өзгөртүп, анан ал жерде ошо дежурный аксакалдар, башка бир өкүлдөрү келип, ушу толугу менен андан кийин уже биз билебиз да кандай парламент Казакстанда орнотулган да, толугу менен ошо чөнтөк парламент болуп калган. Мына курултай жана ошого окшогон квази конституциялык органдар Назарбаев жана башка президенттер сыяктуу ошо авторитардык тенденциясы бар президенттер тарабынан эң мындай любимый органдар болуп эсептелинет да. Ошо курултай сыяктуу органдардын жардамы менен туруктуу парламент же болбосо башка демократиялык институттарды талкалап жок кылуу, же болбосо аларды полностью деморализация кылуу, ошонун негизинде курултайга окшогон институттар түзүлөт. Буну дагы биздин жарандар унутпаш керек да. Эгерде курултай жакшы угулса, же болбосо бул деген ошо бул биздин Кыргызстандын тарыхына байланыштуу болсо, анда биз жогорку кеңешти жөн эле жогорку курултай деп койсок деле болот да. Атын өзгөртүп эле. Бирок курултай азыр ошо Бакиевдин убагындагы курултай болобу же азыркы биз дагы билбейбиз да кандай курултай оюнда болуп жатат. Бирок айтканына жараша мындай ойда, ошо курултай жыл сайын президент анан парламенттен отчет алат имиш, анан алар эгерде жакпаса парламентти же президентти отставкага кетирет экен да. Бул вообще толугу менен антидемократиялык нерсе да. Бирок бул жерде популизм да, мындай народовластие болот, адамдар келет, анан бирок бул туура эмес. Нормально эгерде биз деген цивилизованный демократиялык өлкө деп өзүбүздү эсептесек, баардыгы мыйзам жолунда болуш керек да. Кимден түзүлөт ал курултай да? Анан эмне үчүн эл тарабынан шайланбаган курултай эл шайлап келген депутаттарды же болбосо президентти отставкага кетирет экен да. Бул да кандай бир логика же мыйзамга дал келбеген нерсе да. Буну дагы жарандар абдан жакшы ойлонуш керек да. Ошого окшогон популизм болсо деле жакса деле, бирок анын аркасында кандай негиздер турат деген дагы суроо жаратылат да. Мына мен бул нерсе курултай бир мандат президенттик система менин оюмча абдан кооптуу. Азыркы биздин контекстти карап көрсөк, бул кооптуу нерсе жакшы натыйжага алып келет деп мен ишенбейм. Ошол Садыр Жапаров жанагы кайрылуусунда шайлоо алдындагы ошо жакын арада жогорку кеңешке конституциянын долбоору коюлат деп айтып кетти.
ошол эл тарабынан ошол элдер жарандар ошону талкуулаганда мындай активдүүлүктү көргүзө алабы? Канткенде ошол жарандардын активдүүлүгүн көтөрүп, ошол калың эл массасы эмнени каалаарын биз биле алабыз? Калың эл массасын. Сиз буну конституциялык реформа контекстинде айтып атасыңарбы же кандай? Конституциялык реформа Да. Бул азыр бизде мындай нарратив болуп жатат да, Садыр Жапаров жана анын командасы тарабынан эл каалап жатат, буну эл талап кылып жатат депчи. Бирок биз деле элбиз да. Мен мисалы конституциялык реформаны азыр каалабайм да. Анан эмне себептен биз гипотетически элди жабынып туруп, бизге дагы ошо өзүнүн долбоорун таңгуулап жатат да. Мен мурдагыда айтып кеткендей эле, конституция бул социалдык келишим. Ал жерде бул деген кеңири талкууга жана эксперттик же болбосо коомдук талкууга дагы ээ болушу керек да. Бул коомдук колдоого дагы ээ болушу керек. Эгерде чынында эле буну конституцияны социалдык келишим катары же болбосо коомчулуктун колдоого ээ болуусун кааласаң, анда нормалдуу түрдө конституциялык кеңешме түзүшү керек болчу. Ал конституциялык кеңешме анан чогулуп туруп конституцияны жазыш керек болчу. Бизде болсо биз билбейбиз да, азыр купуя болуп жатат, бул шашылыштык болуп жатат. Бул процессте кайсы юристтер, эксперттер катышкандыгы белгисиз. Бардыгы эле ошо ушак катары да. Кээ бирөө айтат, бул деген Бакиевдин юристи жазып жатат депчи. Бул дагы жаман да. Бул дагы менин оюмча Садыр Жапаровдун өзүнө дагы негатив алып келип атат да. Эгерде чынында эле коомдук келишим түзөлү десек, анда башынан эле конституциялык кеңешме түзүп 2010-жылкыдай. Анан ошол кеңешме эң башынан жазыш керек болчу да. Бизде болсо биз билбейбиз ким жазып атат, кайсы эксперттер жазып атат, келип эле бизге ошону таңгуулап атат да. Бул дагы таптакыр туура эмес. Анан бунун бардыгын легитимсиз жана мыйзамсыз 6-чакырылыштын колдору менен жасап атат да. Бул дагы абдан мындай элдердин кыжырын кайнатып жатат. Бул дагы абдан туура эмес да. Кийин 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, бул кайта эле өзүнө кайтып келет. Бул туура эмес да. Эгерде эң башынан легитимдүү түрдө жаңы конституция болобу же болбосо өзгөртүү киргизүү болобу, бул деген кеңири коомдук эксперттик талкууга жана ачык айкын болуш керек. Эң негизгиси конституцияда жазылган 114 берененин процесстерине ылайык болушу керек да. Азыр ар бир кылган эмеси кадамдары бул таптакыр конституцияга дагы келбей жатпайбы? Бул дагы абдан туура эмес да. Анткени кайта эле Акаевдин, Атамбаевдин, Бакиевдин, Сооронбай Жээнбековдун каталарын кайта эле ошол повторять этип жатат да. Ошондуктан азыр болбой же башка через несколько лет бул дагы кайта кайтып келет да. Бул абдан жаман нерсе. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстан ошо эң конституциянын постоянно өзгөрүшүнүн кесепетинен биз азыр ошонун барымтасында калып калдык да. Государственный переворот болобу же башка болобу. Бирок программа эң негизги Садыр Жапаровдун программасы бул дене ошо коррупцияны жоюу, развитие кылуу, анан жана башка. Ага шарт бар азыркы конституциянын негизинде да. Толук шарт бар. Ал үчүн кээ бир проблема бул биздин мыйзамдарда, конституцияда эмес да. Ошо мыйзамдарды өзгөртүп эле өз ишин уланта берсе болмок да. Бирок кайта эле бул жетишсиз болуп, жаңы конституцияны элге жана коомго деген таңгуулап жатпайбы. Бул дагы таптакыр туура эмес да. Мыйзамсыз, легитимсиз жана туура эмес. Келерки жылы ошо 10-январда президенттик шайлоо болгон атат. Ошол президенттик шайлоодо биз ошол татыктуу талапкерлерди көрө алабызбы? Абдан азыр суроода мен кайта башында айтып кетпедимби, азыр бизде деген ошо бардык эле адамдар президенттик шайлоону ойлоп эле
анан конституциялык реформа экинчи немеге планга өтүп кетти да. Бул абдан дагы ошо кооптуу нерсе. Анткени биз деген азыр таптакыр жаңы конституция алынып келсе, биз бүттү да, совсем башка өлкөдө кайта жашап калабыз. Бул деген башка түзүлүш болуп калат. Түзүлүш да, бул жерде уже без разницы ким президент болуп келеби, жаңы конституция боюнча ал деген кандай гана адам президент болбосун, биз аны кайта эле ошо драконго айлантып салабыз да. Анткени президенттик башкаруу Кыргызстандын контекстинде бул супер президенттик башкарууга алып келет. Без разницы Мадумаров келеби, Жапаров келеби, там дагы башка адам болобу. Эгерде президенттик башкаруу менен конституция алынса, ал президент 100% менен драконго айланат. Биз буну өткөнбүз да. Ошол себептен менин оюмча биз азыр ошо бардык энергиябызды президенттик шайлоого эмес, бул конституциялык реформага жол бербөөгө салымыбызды кошушубуз керек да. Мына ошол жерде чоң көйгөй болуп жатат. Эгерде конституциялык реформа болуп кетсе, президенттик башкаруу кайта келсе, бир мандаттык парламент түзүлсө, бүттү. Бизде партия менен деле парламент кыйратып иштеген жок да, бирок башка парламенттерге караганда ачык айкын процесстер болуп кетпедиби? Биз ошол дагы өркүндөп өсүшүнө жол бериштин ордуна кайта эле 30 жылга артка баратабыз да. Тилекке каршы, эгерде алар деген бир күндүн ичинде кайта эле президенттик шайлоонан референдум өткөрсө, бул абдан жаман нерсе. Анткени 2016-жылы ушул эле депутаттар эң жаман референдум законун алып алышканда, азыр ошол законго ылайык референдум болуп өттү деген саналганга 30% жетиштүү да. Бул деген эгерде ошо 30%тен көбүрөөк адамдар келип ооба десе, бүттү, референдум өтөт да. Бул 50 дагы процент эмес. Бул кайдагы демократия, эгерде 30%тын элдери ошо президенттик форма болсун деп биз үчүн эметип тактап койсочу. Бул дагы абдан кооптуу нерсе. Ал законду менин оюмча өзгөртүшпөйт, ошо 30% бойдон эле калат да. Буну өз убагында Атамбаев кылган специально, ошо 16-жылкы реформа өтсүн депчи. Анан ушул эле депутат 6-чакырылыштын депутаттары кылган да, тилекке каршы. Анан ошо биз деген канча жылдан бери какшап келатабыз, бул депутаттар жаман. Анан 4-октябрда дагы көпчүлүк депутаттар, азыркы чакырылыштын депутаттары ар кайсы тиги мекеним Кыргызстан биримдик партиялар менен келип ошолорго каршы чыгып, анан ошол эле депутаттар бизге азыр конституциялык реформа өткөрөт экен да. Бул дагы ошо логикага жатпаган, кантип алардын моралдык укугу ошого бар да. Бул дагы абдан чоң бир адамдарды ойлонушу керек да. Тиги Садыр Жапаров деп эле биз деген бунун бардыгын кыла беришибиз бул болбойт да. Буну дагы биз ойлонушубуз керек. Кыргызстандын келечеги да турат. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз турат да. Ошону дагы жарандар ойлонушу керек да. Бул абдан кооптуу нерселер азыр Кыргызстанда болуп жатат да, менин оюмча. Биздин партиялык системасында ошо жаш экени, анча тажрыйбасы жок экени дагы айтылып атпайбы? Менин оюмча азыр ушул последний где-то 2 жыл болобу, чоң бир информациялык атака болуп кетти да. Ошо парламенттик форма бизге жарашпайт, партиялык система иштебейт депчи. Анткени бизде чыныгы толугу парламенттик система болгон эмес. Чыныгы парламенттик системада президент эл катары, эл тарабы менен шайланбайт да. Ал жерде жеке гана парламент эл менен шайланат. Бардык силовой блок болобу, тиги сот системасы болобу парламенттин контролунда болот да. А бизде болсо толугу менен парламенттик система болгон эмес да. Анан кантип парламенттик система болбой туруп, парламенттик система бизде иштеген жок деп, бул деген антип айтканга дагы туура эмес да. Менин оюмча бул жерде дагы көпчүлүк адамдар аны билбейт. Ошонун кесепетинен бул мындай дезинформация болуп, анан мындай манипуляция болуп жатат да. А бизде чынында эле толук түрдө парламенттик форма болгон эмес да. Ошонун кесепетинен бизде дагы абдан шайлоо боюнча дагы мыйзамдар жаман жазылган да. Абдан чоң мындай
9% неме порог, анан 7% деп, анан өз убагында да кээ бир депутаттар демилгелеп чыккан, давайте неме преференциалдык система кылалык деп. Аны кечке эле четке кагып салып атышпадыбы азыркы 6-чы чакырылыштын депутаттарычы. Ошон үчүн проблема конституцияда эмес, проблема биздин ошо мыйзам немелеринде да, шайлоо мыйзамдарында. Аны өзгөртсө болот. Аны үчүн конституцияны өзгөртүүгө кажет жок да. Ошону дагы түшүнүшүбүз керек. Сания, маегиңизге рахмат. Ошо жыйынтыктап айтканда, биз конституциялык реформаны жүргүзбөй эле ошол мыйзамдар аркылуу эле өзгөртүү киргизип алсак болот. Анан кийинки чакырылыш, жогорку кеңештин кийинки чакырылышы ошол кабыл алса болот, Ооба, шашпай түрдө, купуялуулук эмес, ачык айкын, легитимдүү жана мыйзамдуу түрдө 7-чы чакырылыштын депутаттары келип, кеңири конституциялык кеңешме түзүп, шашпай конституциялык реформа жүргүзсө болот да. Эмне үчүн биз постоянно эле шашылып эле, постоянно ушундай бир кризис болгон учурда эле конституцияны кабыл алабыз да. Азыр дагы ага шашылуучу кажети жок да. Эмне болуп жатат? Бизде нормальный конституция бар да. Эмне үчүн именно азыр да биз деген ошону өзгөртүшүбүз керек. Бул дагы абдан чоң нерсе да. Сизге рахмат. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары жана угармандары, биз бүгүн конституциялык реформа маселесинин тегерегинде сөз кылдык. Бизде мейманда юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева болду. Саламатта калыңыздар.